Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, орозо фитрди бермейинче орозосу кабыл болбойт деген. Орозо фитрди беришибиз керек ар бирибиз. Бирок бергенде кимге? Өтө очунду суроо. Колунда жок кедейлерге. Мен имам болуп турган учурда 13 жыл Кирка мусулманда имам болуп турдум. Имам болуп турган учурда ар жумада айтат элем: мешитке алып келип салба. Мешитке алып келип салба, өзүң апарып бер. Мен ансы эле жумушум көп. Мешитке азыр салдың, биринчи нерсе, мешитке алып келип салдыңбы, бул айыттан кийин ачылат. Орозо фитрди кедейдин акысы айыт намаз окуганга чейин бериш керек. Маселе кайда турат? Муну мен айытка чейин ача албайм. Айыт намаз күнү окуп бүтүп айыттан кийин ачам. Демек сенин орозо фитр бергендигиң өзүнүн ордуна жетпей калды. Мынаны туура түшүнүңүз. Баары акыйкатты бирөө айтыш керек да. Орозо фитр бул мечиттин акысы эмес. Бул кедейдин акысы. Оны мен бул яшыкты ачкандан кийин, 60% мешитке кылат, 40% муфтия тап кетет. Ошо 40%, 60%ти мен мешитке иштете албаймын. Мешиттин казан аягы жок экен, табыты жок экен, анан неме жок экен, ремонт кылып коелу. Жок. Бул мешиттин акысы эмес. Бул элдин акысы. Мен кедейлерге таап беришим керек.